1-iyün балдарды коргоо күнү. Бала бакыт, бала үй бүлөнүн күзгүсү, суунун тамчысынан күндүн нуру көрүнгөндөй эле ата-энесинин адеп аклагы баладан көрүнөт. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипов Жээнбеков 2020-жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялаган. Балдарды коргоого, зордук зомбулукка жол бербөөгө багытталган иштерди күчөтүшүбүз керек. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбековдун балдардын укуктары боюнча конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына карата 20 ноябрда жолдогон кайрылуусунда айтылат. Мындан туура 30 жыл мурда Бириккен Улуттар уюму баланын укугу жөнүндө конвенцияны кабыл алган. Кыргызстан ушул конвенцияга кошулганына 25 жыл болду. Аны менен биздин коом ар бир бала ата-эненин жана мамлекеттин камкордугунда болот деп милдет алган. Биз балдардын укуктарынын сакталышын, сапаттуу билим алуусун, ден соолугунун корголушун, үй бүлөнүн курчоосунда жана коопсуз чөйрөдө өсүшүн камсыз кылып, аларга карата зордук зомбулукту болтурбоого милдеттүүбүз. Баарыбыз ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берип, алардын өзү теңдөөлөрү менен катар өнүгүүсүнө шарт түзүшүбүз керек. Укук коргоо органдарынын, соттордун жана жергиликтүү бийлик органдарынын балдарды коргоого, зордук зомбулукка жол бербөөгө багытталган иштери күчөтүлүүгө тийиш. Ушул жылдын 1-июнунда башталган балдарды коргоого багытталган Тумар кампаниясы жыл сайын өткөрүлүүгө тийиш. Балдарыбыз бактылуу болушсун, аларга камкордук жана кубаныч тартуулайлы деп айтылат мамлекет башчынын кайрылуусунда. Жыл сайын жайдын алгачкы күнү балдарды коргоо майрамы менен башталат. 1-июн эл аралык балдарды коргоо күнү. 1949-жылы аялдардын эл аралык демократиялык федерация кеңешинин сессиясында кабыл алынган. Алгачкы жолу расмий түрдө 1950-жылы белгилене баштаган. Балдарды коргоо күнү эмне үчүн 1-июнда белгиленип калгандыгы тууралуу бир эле себеп бар. 1925-жылы Кытайдын Женевадагы элчиси Кытайдагы жетим балдар үчүн Ажыдаар фестивалын өткөргөн. Кийин жыл сайын 1-июнда балдардын конференциясы өтүп турган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тактап айтканда 1949-жылы Парижде аялдардын эл аралык конгресси учурунда 1-июн балдарды коргоо күнү деп кабыл алынган. Бул майрамды кабыл алууга ошол учурда балдардын ден соолуктарынын начарлашы, жетим балдардын санынын көбөйүшү, туура эмес жолго түшүп, жашы жетиликтер арасында кылмыштуулуктун көбөйүшү сыяктуу негиздер себеп болгон. Бул майрамдан сырткары 20 ноябрь балдар күнү деп да календарда даталуу белгиленип келет. Кыргызстанда 19.400 майып бала бар. Бул күнү балдарды коргоо күнү гана эмес, алардын бактылуу өсүшүнө, жакшы окуп, турмушта мыкты инсан, жакшы ата-эне, өлкөнүн татыктуу жараны болуп чоңоюшуна кам көрүү күнү болуп да саналат. Акыркы жылдары тышкы миграция күчүнө киргенден бери жаш балдарга карата зордук зомбулук, тамак аштын начарлашы жана башка себептерден улам майып балдардын төрөлүшү көп катталууда. Туугандарынан, ата-энесинен токмок жеп каза болгон нариселердин саны жыл сайын катталууда. Ал эми майып балдардын ата-энелеринин ассоциациясы коомдук бирикмесинин 2017-жылда берген маалыматында Кыргызстанда жашы 18-ге толо элек 19.400 майып балдар бар. Тилекке каршы бул көрсөткүч да жыл сайын өсүүдө. Балага бул сөздөрдү айтуудан уялбаңыз жана эринбеңиз. Ата-эне болуу, бала тарбиялоо эң татаал кесип десек жаңылышпайбыз. Жоопкерчиликти сезген ар бир ата-эне балага туура тарбия берүүнүн методдорун издешет. Мына ошондой ата-энелерге аз болсо да маалымат болуп калсын деп балдарыңызга айтып туруңуз. Биринчиси, мен сени жакшы көрөм деп айтуудан тартынбаңыз. Адамды жашоодо кыймылдатып, келечекке максат коюп, алга карай өнүгүүсүнө жакындардын сүйүүсү жардам берет. Эгерде ал кичинесинен эч кимге керек эместей сезип өзүн жан дүйнөсү жалгыздыкка сүңгүп кете турган болсо, чечкинсиз жана ырайымсыз болуп чоңоюшу мүмкүн. Экинчиси, мен сени менен сыймыктанам деп туруңуз. Балаңыздын кичинекей ийгилигине да сыймыктанууңузду билдирип турсаңыз, анын шыктануусу артат. Мындай балдар көбүнчө чеберчилик, усталык жана көркөм өнөр менен алектенип, мыкты дизайнер, архитектор болуп чыгышы толук мүмкүн. Үчүнчүсү, мени кечирип койчу деп кечирим сурап туруңуз. Дайыма балаңызды гана айыптай бербей, өз кемчилигиңизди да мойнуңузга ала билсеңиз, балаңыз калп сүйлөөдөн, жашыруун аракеттерден алыс болот. Сиздин ар бир аракетиңиз балаңызга чагылыша тургандыгын унутпаңыз. Төртүнчүсү, мен сени кечирдим деп айтып туруу дагы жакшы натыйжа берет. Ошондой эле балаңыздын катачылыктарын кечире билиңиз. Бир нерсени туура эмес жасап койгондо урушуп, жемелеп унчукпай кала турган болсоңуз, бала жоопкерчиликсизге үйрөнөт.
Ал эми катуу уруша берсеңиз жек көрүү менен ата энеге күнсүз болуп калышат. 5-си, мен сени угуп жатам. Сен кичинесиң, эмнени билмек элең деген сөз эң катуу сокку экенин көпчүлүк ата эне сезбейт. Анын айтып жаткан ар бир пикиринин оң терсин угуп, түшүндүрүп берүүсү керек. Ак караны, жакшы жаманды айырый билүүнү балага ата эне түшүндүрбөсө, ал жашоодо көп урунушу мүмкүн. Ошондой эле бул балдарга адамдарга ишеним жоголот. Мындай балдарда. 6-сы, сен буга жоопкерчиликтүүсүң. Баланы чечкиндүүлүккө, жоопкерчиликке кичинесинен көндүрүү үчүн ага кайсы бир нерсени ишеним арттырып тапшырышыңыз керек. Ошондо гана ал бала жоопкерчиликтүүлүккө калыптанат. Жана дагы дайыма жанында колдоо көрсөтүп турууңуз зарыл. 7-си, сен муну жасай аласың деп ишеним арттыруу керек. Сенин колуңдан келбейт деген фраза эң орой жана туура эмес тарбия болуп саналат. Ишеним ааламды башкарат деген сөздү уксаңыз керек. Ооба, балаңызга да ишенимиңиз күч болсо, ал дагы келечекте сиздин үмүт тилектериңизди ишке ашырат. Бала ким? Бала жашоо маңызы. Баалуулуктардын эң башкысы. Бала ким? Бакыт берчү ата энеге жаркылдап, ар бир үйдө жанып турчу шамчырак. Бала ким? Алар биздин келечек, адамзатка тартуу болгон ыйык белек. Биздин өлкөбүздөгү келечек жашоо, биздин эртеңки күнүбүз баары балдарыбыздын колунда. Андыктан өзүбүздүн балдарыбызга кам көрөлү, колдоо көрсөтөлү, мүмкүн болушунча жардам берели. Дагы бир ирет 1-июнь балдарды коргоо күнү менен куттуктайм. Биздин келечек муундарыбызга бакубат жашоо, ден соолук, өмүр тилөө менен көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар демекчимин.